Ассаламу алейкум достор. Мен ошол 2020 жылдын 5-октябрында жаракат алган жарандарга кайрылып кетейин. Силер көңүлүңөр чөктүрбөгүлө, силерге бүгүнкү күндө тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай жатат. Өз учуру келет, силер сөзсүз түрдө 5-октябрь революция күнүнүн баатырлары деп тааныласыңар. Жана 5-октябрь революция күнү деп дагы таанылат. Бирок сөзсүз түрдө биз дагы революцияны өз максатына жеткизебиз. Биз өзүбүздүн максаттарыбызды, революциядагы идеяларыбыздын баарын уурдатып жибердик. Уурдалган оокат эч качан буйрубайт. Уурдалган оокат уурдалган күндөн баштап арам болот. Силердин ден соолугуңар, өмүрүңөрдү тобокелге салып, ден соолугуңардан ажырап, колуңардан, көзүңөрдөн ажырап, ошол каршы чыккан клан, үй бүлөлүк криминалдык кландар бүгүнкү күнгө чейин бүгүнкү бийликтин колтугунда жүрүп, өзүнүн саясатын жүргүзүп атканына байланыштуу силерге бүгүн тийиштүү деңгээлде көңүл бургандын ордуна ар кандай интрига, сасык оюндарды араңарга киргизип, ынтымагыңарды бузуп атат. Андай провокацияга алдырбагыла, андай интригага алдырбагыла. Сөзсүз түрү бардыгы өз учурунда өз нугуна түшөт. Жана силер баатыр деп тааныласыңар. Революция өз максатына жетет. Жана 5-октябрь сөзсүз түрдө буюрса революция күнү деп таанылат. Ошон үчүн достор, силердин өмүрүңөр менен, тобокелчилигиңер менен бийликке жеткендер бүгүн силерге тийиштүү деңгээлде көңүл бурбай жатат. Ал өз учуру келет, сөзсүз түрдө ынтымагыңарды бузбагыла, ар кандай сөздөргө алданбагыла, провокация, интригаларга алдырбагыла. Тескерисинче бир муштумдай түйүлүп, күч бирдикте достор, буюрса бардыгын жеңебиз, өз максатыбызга жетебиз. Уурдатып ийген максаттарыбызды, идеяларыбызды кайра биз өз жолуна коебуз. Ошол себептен достор, ынтымагыңарды бузбагыла. Буюрса бардыгы өз нугуна түшөт.